Салам достор, Булак KG сайтынын жалпы көрөрмандары. Бүгүн биз Ынтымак паркындабыз. 1-2 күн мурун дал ушул паркта Селин Дион жана Уитни Хьюстондун ырын ырдап, Кыргызстанда жылдызга айланган Бегимай Турузбекова менен маек курмакчыбыз. Чындыгында өзгөчө бир мукамдуу үнү менен шаар тургундарын таң калтырды десек болот. Бизди да таң калтырды. Жана саналуу убакта интернетте көптөгөн ошол көрөрмандарын топтоп, жана бир жүрөгүнөн түнөк тапты десек да болот да. Саламатсызбы? Бүгүн бизге келип маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн рахмат айтабыз. Саламатчылык, сиздерге да чоң рахмат. Жана негизи айтсаңыз, ушул паркка эмне болуп келип калдыңыз, жана канчадан бери ырдап жүрдүңүз эле? Ушул паркка 2 күн мурун болуп калат, 2 күн мурун үйдө отуруп эле суббота күн болчу, 6-күнү. Ошол күнү жолдошум болуп үйдө зеригип кеттик. Зеригип кеткендигибизден кечки салкында мен өзүм баштадым да. Кечки салкында берип ошол Ынтымак паркын көрүп келбейли, барып кичине сейилдеп келели, кызыбызды ойнотуп, велосипедтеп. Анан сиңдим роликтейм деп калды, сиңдимди да ээрчитип алып анан кийин жүргүлө деп барып сейилдеп келели деп эле чыкканбыз салкында. Чыксак эле бияка келдик, келип отуруп, мына гулять этип анан жүрүп, сиңдим айтып калды. Саат 9:30 чамасы болчу. Ошо адашпасам 9:30 чамасы болуп калган. Уже кетели деп атканбыз. Кетип эле парковкага барсак эле бияктан музыка чыгып калды. Анан сиңдим айтып калды, эжекечен эле ушул жакта бир караоке бар болчу. Анан менимче бекер ырдатат болуш керек деп калды. Анан бекер ырдатат го дегенден мен күлүп койдум эле, бекер ырдатпаса керек депчи. Анан десем эле, билбейм канча сом болду экен. Жүр анда макул сурап көрөлү, бир ырдап бериңизчи эжеке. Үнүңүздү сагындым, көп жыл болду ырдабаганыңызга деп калды. Анан макул деп сиңдимдин багы Бир тууган сиңдиңиз, өзүмдүн бир тууган агамдын кызы. Бир тууган сиңдим деп коеюн. Ушул жака алып келди мени. Жүрүңүз эжеке, маяктан музыка чыгып атат деп. Анан келсек эле чын эле бир бала ырдаган аттыр. Диджей бала отуруптур. Анан сурадым, канча сом ырыңыздар десем, 150 сом деди. Макул деп 150 сом бир ырдап берейин десем эле, макул деп 150 сом бердим. Анан кайсыларды ырдайсыз деди. Каяктан коюп берип атасыздар деди. YouTube'дан коюп берейин деди. Селин Диондун ырын билесиздер десем, ооба деп калды. Селин Диондун ошо Титаникти ырдап берейин деп. Ошо Титаникти ырдап калдым. Анан ошентип Титаникти ырдап баштасам эле, баягы элдер чогулуп, аябай туштарабыман мени видеого тартышып, сүрөткө тартышып эле, өзүм деле байкабай калып турмун. Көптөн бери 6 жыл болуптур ырдай элегиме. Ошентип эле анан кийин суранып калышты, экинчи ырдап бердим, анан 3 ырдап бердим, ошол менен анан кеттим. Ошол биз дагы буга чейин бир топ булактарга, сайттарга, маалымат каражаттарына интервью бердиңиз, аларды уктук. Сиз жөнүндө кыска бир маалыматтарды алдык. 6 жыл болду ырдабаганыма дедиңиз. 6 жыл мурун эмне болду? Ошол бизге кызык болуп атат да. Кандай ырдачу элеңиз? Той топурларда же үйдө элеби? 6 жыл мурун мен кафе ресторандарда ырдачымын, шаарда биякта. Мен эң көп ошо бир Тюбетейка ресторанында 6 жыл иштептирмин. Азыр эсептеп көрсөм, ошо жаңылышпасам 6 жыл иштептирмин. Анан башка ресторандарда иштедим, Сантаунда иштедим. Сантаунду билсеңиздер керек, учурунда ошо биринчи баштаганым Сантаундан баштагам. Анда мен ушу адашпасам 18ге жаңы толгон кезим болуш керек эле. 18 жашка жаңы толгом. Ошондо анан кийин Сантаунга мени чакырып калышты, как раз солистка керек деп. Анан ошол жактан Бакыт, Максат деген балдар менен таанышып, ошол жакта иштешеткен. Анан только ал эме баягы жай кызын эле иштечү да, парк болгондуктан. Анан ошол жактан баштап калдым, аякта только сезон убагында иштеп калчумун. Анан кийин эле ошентип эле улам баягы даражам көтөрүлүп, анан баягы жакшы ресторандарда да баштадым. Анан мындан эң көп ошо иштегеним Тюбетейка болду. Анан кийин Тюбетейкадан кийин эле Гавайиге чакырып калышты. Анан Гавайиге 2 жыл иштедим. Гавайиде 2 жыл иштеп, анан турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин боюма бүткөндөн кийин анан Гавайиде иштеп жүрүп эле 6 ай болгондо боюмдан анан декретке чыгып кеттим. Анан ошол декретке чыккандан кийин эле бүттү, уже үйдө бала менен отуруп калат экенсиң, домохозяйка болуп калдым да, орусча айтканда. Негизи мындай ырды сүйгөн, ырдаганды жакшы көргөн адамдардын баары эле ушул тууган туушкандардын арасында, ошол эле бир той топурларда мындай туугандардын арасында жылдыз болот го. Андайларда да ырдап бир чер жазып эле жүрсөңөр керек.
Дайыма, албетте, дайыма бизде мисалы биздин үй бүлөдө деп айтайын, биздин үй бүлөдө мен атамдын туугандарында аталаш байкелерим бар. Ошолордун, апамдын туугандарынын арасында бүт тай жагымда и өзүмдүн туугандар арасында бүт жакшылык болгондо, тойтор болгондо биз ошо үйдүн ичинде баягы ыркесе сунушат эмеспи бири-биринечи. Кыргыздар шундайбыз да. Анан ыркесе сунганда биз өзүбүз эле ырдап той өткөрүп койчубуз да. Анткени мен апам аябай жакшы ырдайт. Мага тубаса талант деп коеюн, Алла таалам берген үн экен. Алла таалама абдан ыраазычылыгымды билдирем, чоң рахмат деп айткым келет. Анан ошо апама дагы чоң рахматты айткым келет да. Ошо апамдан мага өтүптүр. Тубаса дагы болгон экен, анан апамдан да өтүп. Апам аябай жакшы ырдачы. Жаш кезинде азыр 71 жашта апам үйдө. Анан азыр деле бирок ырдаган киши ырдамайынча тура албайт экен да. Азыр деле баягы кээде чер жазышып экөөбүз үйдө отурганда бири-бирибизге могулур жакшы экен, булур жакшы экен, кел ырдап көрөбүз деп ырдап калабыз да. Үйдө делечи азыр деле. Негизи сиз ошол 18-19 жашымда кафелерде ырдап жүрдүм дедиңиз. Сизде деле убагында бир Кыргызстандын жылдызына айланып, сахнада ырдап, эстрада жылдызына айлануу бир максаттары болсо керек эле. Албетте болот. Максаттар менен ошо 18 жашымда кафеде ырдап баштадым, Сантаундан баштадым деп атпайм ошо. Ошол жылдан баштап эле 18 жашымдан баштап эле ошол менин кыялым болчу. Ушунчалык чоң мондай баягы 100-200 киши эмес, миллион, 2 миллион деген кишилердин арасында ошо публиканын астында ырдаган ошо менин кыялымда, азыркыга чейин ошол кыялым бар. Буйруса. Ооба, негизи азыр да кеч эмес. Кайсы гана иш болбосун, аны ишке ашырып, өз максатыңа жетүү эч качан кеч эмес деп коет го. Анан Кыргызстанда чынын айтканда мындай жылдызга айланып кетүү мындай оңоюраак да. Анткени калкыбыз саны азыраак, анан интернетти колдонуучулар негизи бири-бирибизди жакшы кандай десем, колдоп кетебиз да бири-бирибизди. Анан ушул учурдан пайдаланып калуу керек деген ойлор бар болуш керек сизде делечи. Анткени мындай шанс ар бирөөнө эле келе бербейт. Сиз албетте өзүңүздүн бир сонун үнүңүз менен таанылып кеттиңиз. Бул бир өчпөй турган нерсе да, адамдын өзүнүн таланты. Анан сизге кандай кеңештерди берип атышат? Ушул учурдан пайдаланып мындан ары ырдап кет деген мындай кеңештер барбы? Албетте андай кеңештер болуп атат. Менен бул шоу бизнесте азыркы жаштар арасында бул балдар, кыздар бар, ырдаган балдар. Сардар Туркменов жакшы таанышым менен экөөбүз чогуу иштеп калганбыз, Тюбетейкада чогуу кызмат кылганбыз. Самат ошо баланын немесин унутуп атам, фамилиясын унутуп атам, жанагы бир группада ырдап жүрчү эле, Кенже деген эжебиз бар го, ошонун группасында бар эмес беле. Ошол жакта Самат деген бала бар, ошол Самат дагы жакшы сүйлөшөм. Ал менен дагы бир кызмат кылып калдык бир кафеде. Чогуу ошолор айтып атышат азыр. Бегим ай ушул учурду карманып кал, анткени алар билишет да мен баягы мурунку кезинде канча жылдан бери ушу таанышпыз, чогуу иштешип калдык. Анан айтып атышпайбы, бегим ай давай, ошон менен токтотпо, ошону улантып кет, ушул учурду кармап кал, көптөн күткөнүң дейт. Көптөн күткөнүң мына сага азыр Кудайым сага берип атат деп атышат да. Сен үчүн биз намаз окуганда дуа кылып атабыз деп ушул Самат менен Сардарга ошо аябай бир чоң терең ырзачылыгымды билдирем. Ошол балдарга аябай чоң рахмат. Мени колдоп азыр аябай жакшы советтерин берип атышат да. Ошол берген интервьюларыңыздын алдындагы биз комментарийлерди, пикирлерди да окуп атабыз да, өзүңүз деле окуп чыктыңыз болуш керек. Анан бардыгы колдоп атат, бардыгы бир таң калып, мындай таң берип суктанып атышат да. Сизде кандай сезим болуп атат азыр? Түшүнүп атасызбы негизи? Сиз мындай Кыргызстанга азыр белгилүү болуп кеттиңиз, анан ошол жөнүндө айтсаңыз, сезимдер, эмоциялар. Чынын айтсам, мен азыр деле ишене албай турам. Өңүмбү, түшүмбү деп турам. Мен буга чейинки дагы интервьюларымда айтып келдим. Чындыгында ишене албай турам. Мен мынчалык болуп кетет деп эч кандай күткөн эмесмин. Ушул жерде ушул амфитеатрда ырдап, анан ошол менен көтөрүлүп кетем, эл мени дүңгүрөт, ушинтип көтөрөт деп ойлогон эмесмин. Кыргыз элиме чоң рахмат. Мен тазим кылам кыргыз элиме. Кыргыз элим болбосо, сиздердей сонун адамдар болбосо, сиздердикиндей бир эфирлер болбосо, менин жалгыз колумдан эч нерсе келбейт. Ошол кыргыз элиме чоң рахмат. Кыргыз элимен айланам, тегеренем. Негизи ушул биз дагы интернет тармактарынан, социалдык баракчалардан көрүп эле жүрөбүз да. Элдик таланттар деген бир рубрикаларда, ушул парктарда, көчөлөрдө ырдап, өзүнүн талантын көрсөтүп, андайлар деле өзүнүн бир көрүүчүлөрүн таап алган, өздөрүнүн бир каналдарын ачып алган. Анан сиз мурун ошондой кылып көргөн эмес белеңиз?
мурун ушундай кылып көрбөптүрмүн, себеби мен эмнегедир ушу баягы жаштык кылдымбы десем дагы болот. Мен интернет тармакта дагы могу соц сеттерде мен көп колдоно бербейм да. Бул Instagram баракчам мурун эле бар болчу, бир 120 эле подписчигим болсо керек эле. Бирок ошондо дагы ушу ишенсеңиз ушу интернетке кирип, аябай базыркы жаштардай болупчу, мисалы тиягын чукуп биягын көрүп, анан кийин өзүмдү тарта калып, анан селфи кыла калып, ушундай мындай билбейм, өзүм ушунчалык жөнөкөй адаммынбы же ушунчалык маңыроомунбу билбейм да, ошого түшүнбөй кетем да кээдечи өзүмөчү. Эмнеге мен ушул жаштарга окшоп мен ушинтип аракет кылган эмесмин? Балким ушинтсе мен да ушундай мурунураак кичине 1 жыл болобу, 2 жыл болобу мурун жылдыз болуп кетсем керек деп дагы ойлоп кетем. Бирок бир жылы ошо Москвага барып калдым эле. Москвага барып калып, ал ошо канча жыл болуп кетти? Бир 2 жыл десем жаңылышпаймынбы, 2 жыл болуп кетти. Мурун барып ошол жакта квартирада жашаган кыздар айтып калды: "Ой, Бегим ай, сен сонун ырды айтып турбайсыңбы?" деп. Анан давай сени үйдөн эле тартабыз, ырды тартып туруп Инстаграмга киргизип кой деди. Инстаграмга киргизгем, ошондо киргизсем бир 30 эле просмотр болду да. Анан 30 эле просмотр болуп, подписчигим аз болгондуктан да, азыр түшүнсөмчү. Анан азыр эми ошол Москвадан тартканым азыр аябай көп просмотр болуп кетти да. Ошонун да аябай тиги баа коюшуп, аябай лайк басышып, ошентип атышат. Эми Инстаграмды кандай колдонуш керек, ТикТокту кандай колдонуш керек, эми үйдө жанагы менин ушул нерсеге себепкер болгон сиңдим азыр үйрөтүп атат мага. Мындай кылыңыз деп. Негизи ошол жаңы бир чыгып, мындай элди таң калтырып, азыр көп аудитория топтоп аткан таланттарга дароо бир мен сенин менеджериң болоюн, сенин ишиңди жүргүзөйүн, анан сени пиар кылайын, сен чогуу иштешели деген бир сунуштар түшө баштайт да. Сизге ошондойлор түшө баштадыбы, кандай болуп атат? Азырынча түшө элек же мага чалып атышабы, жазып атышабы, баягы азыр мен жана айтып кетпедиңизби, сиз мага комментарийлерди окуп атасыз болушуңуз керек депчи. Ошо чынын айтсам, баягы өзүбүз биз жолдошум экөөбүз дагы бир жума болду келгенибизге, ошо ден соолугубузду кичине чыңдап кетели деп келдик эле. Анан ошо больницага барып, врачтарга барып, өзүңүздөр түшүнөсүздөр, очередь деген бар. Анан ошолорго болуп атып эле, баягы убактым болбой да, чынын айтсам, комментарийлерге азыр жооп жазганга убактым болбой да. Анан Кудайым буйруса, могу акырын кичине, мо 2-3 күндөн кийин анан демимди басып алып, анан ошо комментарийлерди окуп чыгат эле. Бирок баары айтып атышат, аябай жакшы жазып атышат, жакшы сөздөр жазып атышаттыр. Бирок сунуштар азырынча түшө элек. Бирок кечээ бирөө айтып атты, ким бир тааныш кызым айтты, бир продюсер сен сонун номериңди сурады, берип койдум, сенден уруксат албай эле туура түшөйүн деп айтышты да. Шаарга айылдан келдик деп калдыңыз. Кайсы айылдан келдиңиздер, качан келдиңиздер, ошол эс алууга келдиңиздерби? Мен өзүм түйүм Тогуз Торо районунан Казарман айылдан болом. Жолдошум дагы ошол жактан болот. Экөөбүздүн ошо айылда турганыбызга 4 жыл болду. Апабыз менен турабыз. Анан келгенибизге бүгүн мына 8 күн болуптур. 8 күн болуптур. Майда чүйдө эле жумуштар менен келгенбиз, анан ошо ден соолугубузду чыңдап кетели деп эле келгенбиз. Анан бул паркка деле кокусунан келип калгансыздар. Паркка деле кокусунан келип калдык. Үйдө 6-чы күн болчу, анан үйдө отуруп баягы тажап кеткенибизден жүргүлө кечкурун бир салкында паркка сейилдеп кел. Күндүзү чыга албайсың, күн ысык болуп, анан кечинде салкынга чыгып келели деп мен өзүм баштагам да. Муну анан көрсө, ошо азыр ойлоп көрсөм, Кудай айдаган окшойт мени ушул жака. Бар үйдө отура бербе депчи, чык депчи. Азыр ошондой түшүнүп калдым да, эми баардыгы буйрук менен болуп атпайбы. Анан ошол үй бүлөңүз, ата энеңиз, бир туугандарыңыз, балдарыңыз жана сизди колдоп жаткан жолдошуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи бул тууралуу биз көп мындай бир уга алган жокпуз да. Өзүм 5 бир тууганмын. 5 бир туугандын эң кичүүсүмүн. Апамдын көкүрөк күчүк кызымын. Апам 71 жашта учурда. Атам болсо 2 жыл болду, каза болуп калган. Дүйнөдөн өтүп кетти. Атам аябай мындай момун киши болчу. Такыр бир мындай адамдарга жаман сүйлөйүн, катуу сүйлөйүн деген киши эмес болчу. Атам дагы жакшы бизде район боюнча аябай учурунда жаш кезинде жакшы эмгеги сиңген киши. Район боюнча ошо учурунда Георгадзен колу коюлган ордени бар. Даңк ордени бар. Жанагы бизде Казарманга бараткан кезде жолдо Төө ашу деген ашу бар, билесиздерби? Ошо Төө ашуну мен атам салган. Турусбеков Маратбек аты. Ошо 2 жыл болду өтүп кеткенине, бейиши болсун. Анан апа экөөбүз жалгыз калгандыктан жолдошум экөөбүз 4 жыл болду апамдын жанына барып жашап атабыз. Жолдошум экөөбүздүн азыр бир кызыбыз бар.
кызыбыз ноябрда Кудайым буйруса 5-ке чыгат. Анан ошо дагы Кудайым буйруса Кудай берерин унутпасын деп Кудайдан тиленип отурабыз азыр. Дагы бир удаа төрөп алсам жакшы болот эле деп ошо Кудайдан тиленип үмүт кылып отурабыз. Негизи биз буга чейин айтып элатабыз, ошол учурдан пайдаланып калыш керек, анан кийин көрөрмандарды кармап калыш керек, бир жылдызга дагы да айлана бериш керек деп. Жолдошуңуз негизи кандай колдоп атабы ошол жөнүндө? Жолдошум өзү аябай мындай кандай десем, баягы орусча айтканда спокойный киши да. Ал дагы ошо жолдошумду эмнегедир эле өзүмдөн атама окшоштура берем. Себеби мүнөзү ошондой да. Жумшак, атам да ошондой киши болчу. Мүнөзү жумшак, катуу сүйлөбөгөн. Такыр атамдын ошо үйдө бары жогу билинчи эмес. Анан жолдошум да ошо атама окшошуп кетет. Мүнөзү жумшак, жаман жакшы сөздөрдү айтпайт. Баягы учурунда бир мындай кандай десем, бир жакшы сөздөрдү сүйлөп коет кезеги келгенде, бирок өтө сүйлөй бербейт да. Көп сүйлөбөйт өзү. Анан өзү аябай түшүнүктүү киши, бардык нерсеге көзү жетип билет. Азыркы кезде менин деле ошо кыялдарымды билип түшүнүп отурса керек. Азырынча мага унчуга элек, бирок анан ошо жолдошумдан азыр колдоо күтүп отурган кезим. Бирок каршылык көрсөтпөйм дегендей кылып атат буйруса. Интервьюларга да сизди өзү ташып жүргөн турбайбы? Бул сонун нерсе да? Интервьюларга да өзү ташып жүрөт, ооба. Өзү ташып жүрөт. Машинаны айдайт, алып келет, тияка барып келели, бул жака барып келели десем, макул барып келели деп азыр мени машинада күтүп атат. Анан негизи ырдап ошол эл арасында буга чейин деле эми жүргөн экенсиз. Сизди тааныгандар да бар экен, шоу бизнесте, эстрадада дейбизби? Анан бир конкурстарга катышып, эл аралык деңгээлдеги бир балким X Factorга же Голос сыяктуу бир конкурстарга, мелдештерге барып көрдүңүз беле, аракет кылып көрдүңүз беле? Ошо чынын айтсам, аябай деле ошолго бир Голоско барганга бир абдан бир учурда кыйын умтулгам. Голоско ал учурда деген биздин Кыргызстандан көп жанагы жашырчылар барып калбадыбы Голоскочу, удаа барып иште ошондо бир аябай кызыккам да. Анан биякта ошол учурда Тюбетейкада ырдап жүрчүмүн. Тюбетейка ресторанында ырдап жүргөн кез болчу. Барайын деп эмнегедир эле ошо эмне тоскоол болду, ошо азыркыга чейин түшүнбөйм. Эми бардык нерсе баягы буйрук билет экен деген сөзүм дагы ушундан да. Аракет кылдым, бирок аябай могунду берилип бир аракет кылган жокмун да. Просто бир ойлоп, бир учурда ошо шоу бизнестеги ырчылардан сурап койдум эле, ошо кандай кылып барып атасыздар, мага да бир түшүндүрүп коюңуздар деп. Ошондо мага түшүндүрүштү. Интернет аркылуу ошо өздөрүнүн сайты бар, ошол жака бир фото киргизишиң керек экен, анан бир эки ырдап, анан кийин минусовка менен студиядан жаздырып, анан кетиришиң керек экен. Анан өздөрү тияктан ошо заявка бериш керек экен да, ошентип ошону түшүндүрүшкөн. Анан кийин бир аябай бир чыгынып ошого аракет кылган жокмун. Бирок ошонун баягы кыялым кыял бойдо эле калып кетти да. Түшүнүктүү. Анан негизи биз Кыргызстандын ырчылары жөнүндө сөз кылып калдык. Кыргызстандын атагында сиз кайсыл ырчыларды жакшы көрөсүз? Кайсыл ырчынын ырын көбүрөөк ырдайсыз? Негизи кимди бир жакшы көрүп каласыз өзүңүз? Өзүм негизи Кыргызстандын биздин шоу бизнестеги ырчылардын улуу муундарды дагы кичүү азыркы жаштарды, жаңы чыгып келаткан жаштардын баардыгын мен урматтап сыйлайм. Баардыгынын таланттарын сыйлайм. Баардыгын эле мен өзүм негизи мындай баардык эле ырчыларды уга берем десем дагы болот. Бирок аябай ошо ыр жакка келгенде эле, музыка жакка келгенде эле аябай капризный экенмин да. Баягы кыргызча айткандачы, орусча айткандачы. Анан азыр ойлоп көрсөм, ошо ишенесизби, ошо кыргыздардын ырчыларынын арасынан Гүлнур Сатылганова эжекебизди угат экенмин. Анда санда Жамиля Муратова эжекемди угам. Ал мага өзү сабак берген учурунда. Кимди угабыз дагы? Азыркы жаштардан могу Адилет Азимовдун ырларын угуп калам. Джонни деп чыгып атат го. Ошол бала, бүт ошолор мени таанышат, чогуу окуп калганбыз учурунда. Ошол балдардын эмесин угуп калам. Азыр Сардар Туркменовдукун угуп атам, буйруса. Жакшы ырларды чыгарып калып атат, ошолорду бир угуп калып атам. Бирок аябай багы үйрүлүп түшүп деле мындай уга бербейм. Чет өлкөлүк ырчыларданчы? Чет өлкөлүк ырчылардан албетте. Чет өлкөлүк ырчылардан мен Уитни Хьюстонду угам, дайыма Майкл Джексонду угам, Селин Дионду угам. Мен алардан тажабайм, эч качан тажабайм. Өзгөчө ошо Уитни Хьюстон, Селин Дион, Лара Фабиан, Майкл Джексондон тажабайм. Анан таң калтырганы негизи
ошо англис тилинде эч бир акценти жок ырдап атканыңызда өзүңүз англис тилин каяктан үйрөндүңүз эле, эркин сүйлөй аласызбы негизи ошол жөнүндө? Англис тилинде ачыгын айтайын, эркин сүйлөй албайм. Менде баягы мектептеги база деп коет эмеспи? Ошо мектепте окуган боюнча эле мектепте англис тилди жакшы окугам, 5 окуучумун. Анан ошо Кудайдан берген тубаса талант окшойт. Мен өзүм деле баягы аябай англисчени окуп, китептерди окуп, аракет деле кылган эмесмин. Ошо ресторанга ырдап баштагандан баштап эле англис жырларды көп ырдап калдым да. Орус жырларга англисче. Башында орус жырларды ырдаш эмесмин. Анан англисчеге эле басым жасай берип турмун да, ошо англисчеге көбүрөөк басым жасагандыгыман дагы баягы тилим жаттыгып калганбы деп дагы ойлоп кетем кээдечи. Анан англис тилин негизи өзүм жакшы көрөм. Ошо буйруса бир англис тилди окуп, бир чет мамлекетке барып келсем деген кыялдарым бар. Эми ал кыялдарымды Кудайым буйруса орундалабы, орундалбайбы аны бир Кудай билет. Түшүнүктүү. Анан кыргыздын нукура бул бир классикаларынан кайсыл ырларды жакшы көрөсүз? Өзүңүздүн ырдап жүргөн ырыңыз кайсы? Кыргыздын негизи мен азыркы могу кийинки чыгып аткан, ачыгын айтканда кийинки чыгып аткан ырлар. Мен ырдап аткандачы, мисалы ырчыларды деле угуп атканда шоу бизнесте көбүнчө бир мындай текстине маани берем да. Текстине маани берем. Анан ошо сөздөрү бир маанилүү болсо деп ойлойм. Өзүм деле Кудайым буйруса мына келечекте ыр жаздырып кала турган болсо, мен аябай сөздөрүнө маани берип жаздырам да. Мен кийинки могу сүйүү жөнүндө дагы ыр керек. Конечно, сүйүү болбосо каяктан? Сүйүү жөнүндө дагы ыр керек, ата эне жөнүндө ыр керек. Мен мисалы ошо ата эне жөнүндө ошо ыр жаздырат элем. Эгер бир мүмкүнчүлүгүм болуп калса да, сунуштар түшүп калса, биринчи очередте ошо ата эне жөнүндө ыр жаздырат элем да. Бир аябай жакшы сөздөрү, мааниси терең болгон. Анан кандай десем эми, Рыспай Абдыкадыровдун ырларын жакшы көрөм. Мен эски ырларды жакшы көрөм да. Себеби Рыспай Абдыкадыровдун ырларын өзүңүздөр билесиздер, аябай мааниси терең. Сөздөрү, музыкасы аябай оор да. Ошо Рыспай Абдыкадыровдун музыкасындай, Рыспай Абдыкадыровдун ошо текстиндей азыр көп адамдарда азыр мындай текст көргөн жокмун, музыка дагы көргөн жокмун, аябай оор да, жакшы ырлар. Мындай деңгээлде ошол үнүңүздү кооздоп, ырдоо үчүн бир элге жагыш үчүн дагы бир билимиңиз бардай көрүндү да, вокалдан өзүңүз окуп калдым дедиңиз азыркы ырчылар менен. Консерваторияда окудуңуз беле, вокалдан билимиңиз барбы ошол жөнүндө? Билимим толук эмес, ачыгын айтайын. Меники орто билим. Ошо орто билимди дагы Мураталы Күреңкиев атындагы ошо училищага тапшыргам, 9-дун базасы менен тапшырган болчумун. Ошо жаштык кылып эрте келип тапшырып алганбы деп дагы азыр кичине бир мындай өкүнүч бар да. 11-ди бүтүп келип тапшырсам болмок экен деген баягы кичине анча-мынчаны 2 жыл болсо дагы ак караны айырмалап каласың да. Анан 9-ду бүткөн кезде баягы көп көлөн кезиң экен да. Ошол кезде тапшыргам. Анан 3 жыл окудум. 2,5 жыл толук окуп турмун. Ал жакта 4 жылда. 4 жыл окушум керек. 2,5 жыл окуп эле анан кийин ресторандарга ырдап кеттим. 2-нчи курстан баштап ырдадым. Ошондон ары эле ошо окуума көңүл бурулбай калды. Ошол боюнча калып калды да. А так баягы билимим толук эмес. Негизи эгер мындан ары дагы ырдап кетем дей турган болсоңуз, мындай өзүмдүн атымды таанытам десеңиз, ошол эле социалдык баракчаларда активдүү болуш керек да. Инстаграмда 120 катталуучум бар болчу дедиңиз, TikTokто жок болчумун дедиңиз. Анан сиңдиңиз дагы кеңеш берип атыптыр. Социалдык тармактагы ишмердүүлүгүңүз кандай башталып атат? Социалдык тармактагы ишмердүүлүгүм Кудайым буйруса жакшы башталып атат окшойт. Мен Инстаграмды дагы ушу кечинде кече түшкөн маал карадым окшойт. Кече түшкөн маал карап, анан кечинде барып карабай эле чарчап жатып алдым. Подписчиктерим ошо мен караган учурда ушу жаңылышпасам 19,5 миң болчу. 19,5 миңге өстү. Канчадан 19,5 миң? 120дан 19,5 миңге өстү. Бул 1-2 күндүн ичинде? Бул 10 миңге 1 күндүн ичинде өстү. 10 миңге 1 күндүн ичинде өстү. Анан мен таң калдым да, өзүмчө кандайча бул айы депчи. Ошон үчүн багы силерге айтып атпаймынбы, ушул азыркы убакка чейин мен өңүмбү же түшүмбү деп келатам депчи. Чынында жүрөгүмдүн түпкүрүндө дагы деле ишене албай турам, ачыгын айтканда.
Бүгін келіп ушундай бир мазмундуу маек куруп, биздин суроолорубузга кызыктуу жоопторду бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздин талантыңызга таазим этебиз бардыгыбыз. Өтө сонун ырдайт экенсиз. Мындан ары дагы өркүндөп, биздин элди таң калтырып, чет элге чейин жетип, дүңгүрөп жылдыз боло бериңиз дейли. Биздин редакцияга Булак KG'ге бир айбдан кызыктуу маек берди. Ошол жактан сүйлөштүк. Бардык элибизге, кыргыз элибизге, Бишкек тургундарына мындай чоң майрам кылып, чоң концерт кылалы деп, уюштуралы деп сүйлөштүк. Ошон үчүн тосуп алгыла, урматтуу достор, Бегимай Турузбекова! Чоң рахмат, урматтуу менен кыргыз элим, урматтуу биздин Бишкек шаарынын тургундары, бардыгыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирмекмин. Биринчиден, экинчиден ушу кыргыз элим мен сиздерден айланам. Тегеренем ушунчалык көп жылдан бери күткөн менин кыялымды ушу орундатып отурасыздар. Мен сиздерге терең таазим кылам. Чоң рахмат сиздерге. Мына ушундай жалпы Булак KG сайтынын көрөрмандары бүгүн бизде конокто 1-2 күндүн ичинде сонун мукамдуу үнү менен интернет жылдызына айланган Бегимай Турузбекова болду. Каналга катталыңыздар, лайктардан коюп, комментарий жазып туруңуздар. Дагы да болсо кызыктын бардыгы алдыда.